Өрнөктүү өмүрү менен, атуулдук жигери менен эл эсинде калган көптөгөн чыгаан инсандар чыккан. Алардын көз каршысында тургандардын бири мына сиздер менен сөз кылып аткан белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыс Сүйрөкулов. Ал катардагы салыкчыдан соода министрине чейинки Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин председателинен жогорку советтин председателине чейинки жолду басып өткөн. Ал катардагы салыкчыдан ошо соода министрине чейинки жана бир топ баягы тепкичтер менен өтүп ошол кызматка жеткен. Ал Кыргыздан чыккан эң алгачкы жогорку билимдүү адис каржы финанс тармагы боюнча эң жогорку таанымал адис болгонда, ал өзүнүн бардык жерде иштеген ишинде өзүнүн кесипкөй шакирттерин тарбияга өстүргөн. Ал Абдыс Сүйрөкуловдон баягы тарбия таалим алган мектеби дагы Искак Разаков, Казым Албетов сыяктуу адамдар болгон. Ал ушу Абдыс Сүйрөкулов Кыргызстанда иштеп турган мезгилинде 50-жылдан 58 жылкы убакыттын ичинде ошо Кыргызстанда көптөгөн ГЭСтер, окуу жайлары, жанагы медициналык жайлар курулган. Улуттук илимдер академиясы дагы 1954 жылы академик Скравиндин катышуусунда ачылган. Бул бүткүл дүйнөгө таанымал стратегиялык зор мааниге ээ болгон Бишкек бош жолунун салынышы жана бүткүлдүк Борбордук Азия энергия алкагына дем берип келген Токтогул ГЭС станциясынын салынышы да ушу Абдыс Сүйрөкуловдун ысымы менен тыгыз байлашкан. Ал кайсы жерде иштебесин, арусун акылын азык кылып, кароосун казык кылып, иш билги жетекчи, жөн билги адам катары аброй таап өзүнүн көп кырдуу инсан экендигин багы элге таасын көрсөтө алган. 1942 жылдан 1944 жылга чейин Москва шаарындагы жогорку партиялык мектептин 2 жыл окуучусу болгон. Кыргыз ССРинин соода палатасынын төрагасы жана Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин 3-чү катчысы, 1949 жылы 2-чи катчы, анан 1950 жылдан 1958 жылга чейин жолго 8 жыл арасында Совет министринин төрагасы кызматын аркалап келген. Мына өздөрүнүн кийимдери турбайбы? Бул бөлмөдө Абдыс Сүйрөкуловго таандык колдонгон кийимдери, бул кийим ичи, бет сүлгүсү, бел жоолугу жана үй халаты. Ал эми бул жерде өзүңүздөргө белгилүү Абдыс Сүйрөкулов Кыргызстанда мал чарбасына өтө чоң көңүл келген, доо төсөктөгө көп жүргөн, тоолордун жайын көп билген, жөнү жибек, эти бал койлордун санын өстүргөн дейт. Кыргызстанда 9 миллион жибек чүмдүкөрдүн санын 12 миллионго жеткириш үчүн көп аракеттерди жасап келген. 1969 жылы союздук маанидеги персоналдык пенсияга чыгат. Андан соң ошо Кыргыз ССРинин эл чарбасын жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн директору болуп 8 жыл эмгектенет. Бул жерде ушу Абдыс Сүйрөкуловдун эң кичүү уулу боюндагы мезгилинде Шемкана Кулкасумова менен Чехословакия мамлекетинде эс алуу учурунан көрүнүш. Ал эми жогору жактагы үй бүлөсү менен келиндери, неберелери, уул кыздары менен. Совет министринин төрагасынын иш кабинетинен көрүнүш. 50-ci жылдары ал эми бул жерде атасы Алыбай уулу Сүйрөкул менен. Өзбек ССРинин, Тажик ССРинин делегациянын БДНКда кабыл алуу учуру макеттин сүрөттү 50-ci жылдан 58 жылга чейин учур 38 жашында Совет министринин төрагасы кызматына даярдалат. 38 жашында. ССР Совет сессиясынын катышуучулары көп турасыздар. Ал бул жерде ошо үй бүлөсү менен Эмил, Эрке жана кичинекей Элмер. Элмер деген аттын жыгышындагы мамлекетке байланыштуу. Жана БДНКда иштеп турган мезгили Ангола Республикасынан келген конокторду кабыл алуу учуру. Бул ССР Советинин 2-чи сессиясында Москва шаары 58 жыл. Бул деле ошо чет элден келген делегацияны БДНКда кабыл алуу, ортодо Алы Токонбаев менен, бул Чехословакиядан келген делегацияны БДНКда тосуу учуру. Турдагы Усубалиев менен, бул улуу атамекендик согуштун катышуучулары менен сүрөттү. Келген конокторго төш бейли значогун тагуу. Эми бул жакта карасаңыздар, эмгек унутулбайт дейт.
Жана жогоруда санап кеткендей Абдус Сүйркуловдун дагы эмгеги эч качан унутулган эмес жана унутулбайт. Музейиң ата кут болсун, музейиңе коноктор жык болсун, кылымдап жашап келаткан кыргыздын салты кут болсун деп сиздердин келе турган күнүңүздөрдү билип биздин Тургенбек агаларыбыз жазып койгон экен. Ал эми ошол кездеги Шамшыкал газетасынын редактору Исабек Токтогуловдун өмүрдүн көктөп бак гүлү, өтсө да калды ак тили, урматтайт эли түбөлүк, сүйөр улуу атын эс келет. Ал эми бул жерде ушу үйүнүн эшигинин алдында мундый жыгачтан жасалган беседкасы бар. Жубайы экөө түшкөн сүрөтү Темиркул Иманталиев менен бул эң жакын багы замандашы, досу болгон да бул адам. Ортодо үй бүлөсү менен жана эң кичинекей уулу Эмир Сүйркулов. Ошол эле бул адам жол боюнча чоң ийгиликке жетишкен адам. Ош-Фрунзе жолунун курулушунун долбоору 1953 жылы түзүлө баштайт. Ал эми 1955 жылы документация толугу менен даярдалып бүтүп, жолдун курулушу 10 жыл дегенде жол көзү 1965 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Биз бир Кыргызстан болуп келгенибиз менен эки канатка бөлүнүп келгенбиз да, түндүк жана түштүк болуп. Ортону бириктирген мындай жол болгон эмес. Анан ушул Фрунзе-Ош жолунун салынышы ошо Кыргызстандын экономикасына деги эле баатыр тарабынан бизге эң зарыл болуп турган жолдордун бири болгон. Бул жолдун узундугу 600 чакырымга жетет. Ал эми ошол эле тоо жолундан касып алынган Күйаш туннелинин узундугу сиздерге белгилүү 3 километрге түшөт. Тоолорду бузуп сындырган, тоолгуну кулап тундурган, тоолуктар ага карызбыз, тоо жолун бекем коргогон дейт. Күйаш туннели менин замандаштарымдын кыргыз элине калтырган аманаты. Аны элибиздин биримдиги түндүк менен түштүктүн экономикалык бакубат куруш үчүн көзүңөрдүн кырыгындай сактай көргүлө дебиз келет. Ушул эле Күйаш туннелинин формасына салынган коридорду билебиз. Абдус Сүйркулов өзү ушу 1912 жылы 25 декабрда Төркен айылында орто окаттуу үй бүлөдө туулган. Улуттук илимдер академиясы 1954 жылы ачылган. Ошо ачылыш салтанатында ортодо академик Скрябинди көрүп турасыздар. Ошол эле учурда бул адам КПССтин 19 жана 20 съездин делегаты болгон. Бул жерде 20 съездин делегаттары Абдус Сүйркулов, ортодо Искак Разаков жана академик Скрябинди көрүп турасыздар. Ал эми бул жерде Никита Сергеевич Хрущев Кыргызстанга келгенде Төрөбай Кулатов, Абдус Сүйркулов жана Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары Искак Разаков баш болгон адамдар кыргыз үйүндө сыйлоо учурунан көрүнүш. Ал эми бул жерде СССРдин Айчабай министри Мацкевич деген адам Кыргызстанга келгенде ошо мамлекет жетекчилери баш болгон Искак Разаков, Абдус Сүйркуловдор менен кыргыз тоолору менен тааныштыруу учурунан көрүнүш. 50-жылдары бирге иштеген Кулибакон Дучалова, Төрөбай Кулатов, Искак Разаков, ортодо Абдус Сүйркулов. Ошо бул ишмердиги тууралуу тизмелер. Бул Кыргызстан Кыргыз ССР Жогорку Советинин 5 жолку чакырылышынын депутаты, ошондой эле ССР Жогорку Советинин 3 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Бул жерде ушу Бишкек шаарында азыркы Искак Разаков номер 30-та Абдус Сүйркуловдун үйү жайгашкан. Бул үйдө небереси Зарыл Сүйркулова үй бүлөсү менен жашайт. Ал эми бул жерде айтылуу кең далуу, узун бойлуу каба болуп Кожомкул баатыр менен түшкөн сүрөтү. Абдус Сүйркуловдун эң кичи уулу Эмир Сүйркулов даябасы Абылкасым Султаналиев менен. Ал эми 1926 жылдан 1927 жылга чейин Сузак районундагы Көк балдар мектеп-интернатына ушул кетмен түбөдөн 4 өспүрүм бала жөнөйт билим алууга. Ошолордун ичинде кичинекей 14 жашар Абдыда болгон. Ал эми 1930 жылдан 1931 жылга чейин Москва шаарындагы Плеханов атындагы жогорку экономикалык пландоо окуу жайына тапшырып, аны 1-курсун аяктагандан кийин 3 айлык мөөнөт менен кетмен түбөгө практикага жиберилет. Бирок өзүңүздөргө белгилүү ошол кезде кадрлардын аздыгынан, анын билиминин да аздыгынан
өзүнүн жаштыгына карабастан Кетмен Көл райондук керек жарык союзунун төрагалык кызматына дайындашат. Ал эми 1941 жылы Большевиктер партиясынын мүчөлүгүндө кабыл алынат. Жубайы Шерифкана Абылкасым Мамин булар 54 жыл бирге турмуш курган эң бактылуу жубайлар болуп эсептелет. Небереси Айсулуу Сүйөркулова менен бул адам 1969 жылы союздук маанидеги персоналдык пенсияга чыгат. Кийин 71 жылдан 78 жылга чейин Кыргыз СССРинин эл чарбасын жетишкендиктерин көргөзмөсүнүн директору эмгектенип ДДХда. Мамлекетке сиңиргени үчүн 2 жолку Ленин ордени жана эмгек кызыл ту ордени менен сыйланган. Ал бул кагаздарды ушул түз белгилерди тастыктаган кагаздары. Эки ордуңардан эки эмгек кызыл ту ордени. Көйлүк катары, мүчөлүк билеттери жана депутаттык значокторун көрүп турасыздар. Айкелген Эми бул жерде ушул Москва шаарындагы жогорку партиялык мектептин 2 жолку окуучусу болду деп эскертипсиздерге дипломдордун көчүрмөсү. Бул адам арабча окуй билген жана жаза билген. Өзүнүн кол жазмасы. Орусча кол жазмасы. Санжыранды жакшы билген деп айтышат, Бул Санжыранды жакшы билген. Эгер сиз атаңыздын аты ким экенин айтсаңыз, калгандарын өзү эле баягы таап айтып койгон адам экен да. Бул жерде ушу медальондор, бул жерде текчеде атабыздын кийген баш кийими, чөйдүк сааты, тырмак кайчысы жана өздүк китепканасынан алып келинген китептерди көрүп турасыздар. Бул жерде Жуман мектептик ишмердиги тастыктаган иш кагаздарынан токтомдун көчүрмөлөрү, мүнөздөмөлөрдүн көчүрмөлөрү. Бул жерде Кыргыз Республикасынын 8-чи премьери 90 жылдык тарихи карата Кетметөө биримдик газети Коомдун газетасынын макала абды тарыхта калчу инсан же болбосо асыл адамдын аманаты Фрунзе бош жол жөнүндө сөз болду. Ал эми бул 100 жылдык тарихи карата чыккан чоң атам өзүмчүлдүктү, паракордукту жаман көрөт деп эскерет небереси Нурлан Сүйөркулов. Нурлан Сүйөркулов чет мамлекеттерде элчиликте иштейт, ушул учурда Бельгияда элчиликте жүрөт 4 айдан бери. Ал эми бул жерде 2011 жылы ушу 100 жылдык маареке карата Бишкек шаарында Эркиндик бульварында белгилүү адамдардын катарына дагы Абдусүйөркуловдун бюсту ачылган. Ошол кездеги президентибиз Роза Отунбай Исаковнанын катышуусунда. Ал эми бул жерде Сталинди акыркы сапарга узатуу учуру жогорку партиялык мектептин окуучулары. Ошол менен бирге Улуу Ата мекендик согуш учурунда дагы Жомарт Бөкөнбаев менен бирге ортодо тумакчаны алып Абдусүйөркулов согуш талаасына 28 вагон азык түлүктү жеткирүүдө дагы өзүнүн чоң бараанды салымын кошкон. Бул дагы ошол эле күнгө жылдагы көрүнүш. Неберелери, кыздары, балдары менен эң кичүү уулу деп микрофонду сүйүп турат Эндир Сүйөркулов. Азыр уулдарынан бир гана ошол Эндир аке бар. Калгандары небере уулдары, небере кыздары. Нурлан Бельгияда, Элбер аке Бишкекте, кыздары чет мамлекетте бар, 2 окуу жана иштеп Арабаевда, анан Жусуп Таласагында 2 небере кызы эмгектенет. Ал эми Бишкек шаарындагы үйүндөгү иш бөлмөсүндөгү иш столу жана иш столу, телефон аппараты. Өзү пайдаланып жүргөн. Ал эми бул жерде ушу бул шкафта тургандар өздүк китепканасынан алынып келинген китептер. Ал эми бул жерде өзүбүздүн баягы иш планыбыздын негизинде аткарылган иштердин жыйындысы жана Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракесинде Абдусүйөркуловдун 100 жылдык мааракесине чыккан китептер.